Тамак аш гигиенасы жана тамак сиңирүү системасынын ооруларын алдын алуу. Туура тамактануу жана гигиеналык эрежелерди сактоо адамдын ден соолугу үчүн өтө маанилүү. Айрыкча тамак сиңирүү система түз жана таза тамактанууга байланыштуу болгондуктан бул тармакка өзгөчө көңүл буруу зарыл. Тамактануу алдында жана кийин кол жуу негизги эрежелердин бири. Колдор аркылуу көптөгөн микробдор организмге өтүп, ичеги карын инфекцияларына себеп болушу мүмкүн. Ошондуктан сабын менен колду таза жууп туруу керек. Бардык жашылча жемиштерди жакшылап жууп гана колдонуу керек. Жемиш жашылчалардын сыртына микробдор, химиялык заттар жана чаң жабышып калышы мүмкүн. Бул ичеги ооруларынын негизги булагы болуп эсептелинет. Идиш аякты дайыма таза кармоо жана ашкананы санитардык нормада сактоо маанилүү. Бузулган же кири идиштерде тамак даярдоо жана жеген учурда тамак аш уулануу коркунучу жогорулайт. Муздаткычта жана жабык идиштерде тамакты туура сактоо, микробдордон коргонуу. Азыктарды узак убакыт ачык абада кармоо аларды бузуп, адамдын ден соолугуна зыян алып келиши мүмкүн. Күн сайын бир убакта тамактануу жана тамакты ашыкча жебөө ашказан ооруларынын алдын алат. Ашыкча тамактан өтө кеч же эрте тамак ичүү гастрит, жара сыяктуу ооруларга алып келет. Фастфуд, газдалган суусундуктар, куурулган жана өтө майлуу тамактар тамак сиңирүү системасын начарлатат. Бул азыктар ашказанга кошумча жүк болуп, ашказан кычкылдуулугун бузуп, ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Суу ичүү организмди тазалайт, ич катуунун жана ашказан кысылышын алдын алат. Жеңил көнүгүүлөр жана активдүү жашоо образы тамак сиңирүү системасынын жакшы иштешине көмөктөшөт. Кыймыл аз болсо да тамак сиңирүү жайлап, ич катуу, семирүү жана башка көйгөйлөр жаралат. Таза жана туура тамактануу ден соолук кепилдиги. Гигиеналык эрежелерди сактоо менен гана биз ашказан жана ичеги ооруларынан сактанабыз.